Барыңыздарга салам, урматтуу көрүүчүлөр. Анда эмесе сиздер менен өзүм врачмын долбоор алкагында сиздер менен түз эфир алып жаткан учурубуз. Бул түз эфирде сиздердин суроолорду угуп, көйгөйлөрдү угуп, биргеликте кантип чечүү жолдорун баарлашмакчыбыз. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Өзүңүздөр үчүн эң пайдалуу маалыматтарды ала аласыздар. Анда эмесе кеттик. Кийинки катталуучу Н Назиева аттуу катталуучубуз. Саламатсызбы, доктор? Саламатсызбы. Мен сиздин өзүм врачмын деген ушул окууңузга, сабагыңызга катышканыма аябай кубанычтамын. Негизи көп нерселерди, хотя там 15-чи эле сабакка келдим, бирок көп нерсени үйрөндүм да азыр. Даже баарын окуп бүткүчө, мне кажется, 360 градуска көп нерсени билем го дейм. Анан ишенчээк болчумун да, допустим, доктор айтты го деген деп эле ошол нерсеге, допустим, операция кылыш керек десе, ошол нерсеге барганга чейин мындай, анткени доктор айтпадыбы деген түшүнүк болчу да мендечи. Азыр андай эмес, мындай көп нерсени фильтрлегенди үйрөндүм. Рекламаларды дагы фильтрлеп калат экенсиң дегендей. Анан айтайын дегеним, 1,5 ай болду да биздин балалуу болгонубузгачы. Анан 1 айда барабыз го педиатрга. Ошондо барганда Детримакс бер деген да. Детримакс Baby болсо 2 капля, если актив болсо 1 каплядан депчи. Жана как раз эже айтты эле, просто мындай профилактика түрүндө канча берсе болот, анан Детринин кандайынан берсе болот, ошол жөнүндө неме билейин дедим эле да. Мен дайыма мынтип сунуштайм да, бул нерсени негизи айтып коеюн. Бала жаңы төрөлдү да, бала жаңы төрөлгөндө бул балада ичи карынын микрофлорасы эми калыптанып аткан учур болот да. Ошон үчүн мен дайыма мынтип рекомендация берем да, жаңы төрөлгөн балдарга без особой показаний, здоров, баары жакшы, салмак кошуусу жакшы, өнү көзү жакшы болуп атат, баардык жагы жакшы эле болуп атат. Эмне кылыш керек дополнительно? Эми анализ алып, витамин Д'ны текшертип, 1-2 айлыгында кыйнап баланы бул нерсе кереги жок. Ошон үчүн мен 4 айлыгына чейин бала, 1 айлыктан 4 айлыкка чейинки учурунда биогая дегенди билсеңиз керек. Мен сабактарымда да айтып кеттим, биогая кадимкидей эле. Ошол витамин Д менен аралашканы бар да, экөө комбинацияланып. Именно ошол биогаяны 5 тамчы берип туруу 4 айлыгына чейин нормалдуу деп мен дайым ушул нерсени айтып келем да. Нормально өсүп аткан, жакшы эмчек эмип аткан, кошумча смесь жок, эмчек менен тоюп, өсүүсү, рост, салмак кошуусу баары идеально болуп аткан балдарга ушул нерсени кылуу жетиштүү 4 айлыкка чейинчи. Бала 4 айлык болгондо как раз скрининг кылып, по ходу ошондо анан кийин ферритин, витамин Д'нын анализин текшертип, уже ошол учурда уже индивидуалдуу доза подбирать этиш керек да. Анан жана Детримакс, башка препараттарды отдельно берүүнү мен негизи сунуштай бермейм. Көпчүлүк учурда ошол биогаянын 5 каплясына 400 эл аралык деңгээлдеги витамин Д бар. Анан бул жерде эң дагы маани бере турган нерсе, витамин бала эмизип аткан эне обязательно иче турган жана 5 витамин бар го. Витамин Д, фолиевая кислота, темир. Бүт ошол витамин Д, темирлерди эненин сүтүнөн алып турат да балачы. Көрдүңүзбү? 4 айга чейин ушул эң оптималдуу сунуш да. Анан бирок экинчи момент, эгерде эне мисалы өзү эчтеке ичпесе, өзүндө и так дефицит, бала араң зорго, араң жал болуп чоңоюп атат, салмак кошуусу начар, рахиттин белгилери болуп атат уже конкрет түрдө, чачынын өсүп атканы начар, эмчек начар эмет, кошумча бир смесь, бул учурда уже конкрет түрдө так дозаны аныктап бериш керек, рахитти алдын алыш үчүнчү. Бул жерде жөн эле бир тамчы Детримаксты берип коюп жүрө берүү бул туура эмес да. Көрдүңүзбү? Бул жерде уже баланын индивидуалдуу анализтерин эрте көрүп, ошого жараша иш кылыш керек да. Салмак кошуусу начар болуп атса, питаниясында маселе болуп, эмчек эмүүсү начар болуп атса, коликасы өтө башкача деңгээлде болуп атса, көрдүңүзбү? Ушундай да. Азыр сиздин айтууңуз боюнча балаңыз дедиңизби? Балаңыз сонун болуп атат, чоңоюусу жакшы, салмак кошуусу жакшы. Бул учурда жана биогаяны эле өрүп туруу жетиштүү. 4 айга чейин. 4 айда уже анализтерин конкрет түрдө көрүп, анан уже дозировканы тактайбыз да. Өзү вообще Детрини көбүнчө жана эмгенде тердейт го бала. Ошого анан жана чачынын жол түштү деп коет го, ошол момент ошолорго берет го Детрини бергиле депчи, типа кийин көзү мындай. Эгерде ошол симптомдор, эмнеге бул симптомдор нормада деле болот да, нормада баланын чачы түшөт, суюлат, башка болот.
Бирок эгерде рахитке риск болуп атса, критерийлери болуп атса, бул учурда уже жөн эле профилактикалык дозада эмес, бул уже конкрет түрдө анализдерин көрүп лечебный доза бериш керек болот балагачы. Бирок көпчүлүк учурда эң жакшы ыкма бул эне өзү витамин D ичип, өзүнүкүн ар дайым идеально абалда кармап, железо, ферритин менен витамин Д'сын жүрсө, баягы бала полноценный сүттөн ала алат ал нерсеничи 4 айга чейин. А 4 айдан кийин уже дополнительный дозаны бериш керек болот уже. Железаны дагы, витамин D'ны дагы көрдүңүзбү? Ага чейин жана биогая менен кирген витамин D жетиштүү болот. Көпчүлүк балдардачы. Анан аквадетрин, детримакс, эми энеси сертификаты жок начар эле препараттар, аларды эми айтты эле деп бере берген, эми аптекада бар экен, анан болуп атпайбы, тияк бияк деп утуп жакшы эмес да. Биз бул жерде балага бир нерсе берүүдө аябай анын сапатына көңүл бурушубуз керек, анын эффективдүүлүгүнө, коопсуздугуна, тем более жаны төрөлүп аткан бала болгондон кийинчи. Еще дагы бир суроом бар. Допустим, мен только эмчек эмизем, бирок салмакты көп кошобуз да. Анан кечегиде айтты да, силер 1 айда эле уже бетиңер тултуюп көп кошуп коюпсуңар депчи. Только эмизесиз. Ооба, только эмизем. Бирок мындай келип саатын көзөмөлдөп баштадым да, канча убакытта эметкен, курсак ачат экен депчи. 1,5 саат, ушу 2 саатка жетер деп прям ыйлап баштайт экен да. Перевес боюнча кандай? Эч кандай кооптуулук жок. Бул сонун нерсе. Значит, сиздин сүтүңүз насыщенный, сонун. Эми перевес дегенде бул канча перевес болуп атат мисалы. Ошол нерсеге көңүл буруш керек. Канчалык процент, канча процентке мисалы. Бала жакшы эмип 300-600 менен төрөлгөнбүз. Кечегиде барганда уже 5тен өтүп калыппыз да, 5 килограммданчы. Бир только эмип атат, Конечно, 1 айда уже, 2 ай өтүп атат почти, туурабы? 1,5 ай, ооба. 1,5 айда андай деле бир критический перевес эмес да. Биринчи айда 1200 кошуубуз бул нормалдуу түрдө, андан кийин уже 800-900 кошуубуз нормальный да. Ага анчалык деңгээлде эле баягы переживать этип күзө алат болбоңуз. Нормада эле кетип атат, андай перевес эмес. Рахмат, врач. Дагы кандай суроолоруңуз бар? Башка энелерге сунуштап атасызбы? Өзүм врачмын долбоорун? Же пока эч кимге деле сунуштай элексизби? Жок. Негизи бизде баягы энелердин гана сөзүнө ишенет го, свои депчи мындай. Биз өзүбүздүкүнө гана ишенебиз. Реальный, баягы сиз айтып атпайсызбы, аябай көп пайдаларды алдым деп, пока подружка арка беркилерге сунуштай элексиз пока? Жок, подружкаларга, апамдарга, сиңдилерге, абысымдарга баарына жөнөтүп атам, катышкыла деп. Жакшы, чоң рахмат сизге. Бул жерде дагы алдыда сонун курстар чыгат, сонун материалдар чыгат. Ошон үчүн дайыма ушул долбоорду жүрөгө сизге сунуш кылам. 1 айдан кийин эле чыгып кетпей, Себеби дегенде 1 айга эле кирип атпайсыздарбы, ошого дайыма ушул долбоор алкагына жүрсөңүздөр, алдыда дагы көп өтө жакшы маалыматтарды ала аласыздар. Анда эмесе жакшы туруңуздан да. Рахмат. Урматтуу катталуучулар, анда эмесе бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктай берели. Сиздер менен 1,5 саатка жакын байланыштык, баарлаштык, буюрса сонун темаларды сөз кылдык. Долбоор боюнча, ар бир чыгып аткан сабак боюнча өзүңүздөрдүн пикириңиздерди комментарийге жазып туруңуздар. Алдыда Кудайым буйрса эң жакшы болгон балдардын иммунитетин кандай витаминдер менен жакшырта алабыз деген суроого өтө сонун курсум даярдалып атат. Ошол курсту тартуулайм жакында. Долбоорго катышкан подпискаңыздар азайып бараткан болсо, мөөнөт азайып аткан болсо, ошол 0556 800 номерине байланышып, подписканы продлевать этип, эмне долбоор алкагында дагы да өзүңүздөрдүн медициналык сабаттуулугуңузду жакшырта бериңиздер. Башка катталуучуларга дагы сунуштаңыздар. Себеби өзүм врачмын долбоору бул келечекте кыргыз медицинасын өзгөчө деңгээлде өзгөртө турган долбоор болуп эсептелет. Ошондуктан баарыбыз биргеликте элибиздин ден соолугуна кам көрүүгө аракет кылайлы. Сиздер менен болгон мен Бекжан Турабеков. Анда эмесе кийинки эфирлерден көрүшкөнчө.